Машаяк деген сөзді білген, чалдар да білген. Ойлай машаяк болып кеттің, же құдай болып кеттің, құдайға деймін. Көрдің бе? Мен мына Қырғызға қазір машаякты ашып берем, теңірді ашып берем, құтты ашып берем, Исаны ашып берем. Бұл алдағы біздікі тұрмай. Құдайға даңқ. Мен ошондой окутуу бар жаткан жанагы теңирдин жол жөнүндө да окутуу бар мен. Окуп бердим го. Байке. Байке ошондо бизге Кыргызстанда официально Хажимат Баптист жыйындар кайсы жылы келди эле? 72ден баштап. 72 Пример мен точно айта албайм. 72ден баштап келди. Ошондон анан 80 дегенде мен ошол как раз 82 жылдары 10 жыл каттап калышканда. Таласта жана айтып аткан Левипол деген райондо немистер иштечү. Бул баягы Россиянын убагындагы, согуштун убагындагы Россияда жашаган бүт немистерди Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстанга бөлүп таштаган. Переселение. Чегерадан алып кеткен да алысыраак. Ошону менен улар шактарда отуруп ошону жашап калган. Левипольск район дегенде Левиполду жаллам немистер иштечү. Көп жеринде. Анан алар келет жана немистер. Буларга китеп алып келет эми. Товарчы керек дейм анда. Жакшы кабар. А бизге указание бар. Бир дагы религиозный литература, хоть Куран, хоть Библия, дагы башкалар өтпөш керек деген бизге указание келген. Мен аны аткарышым. Келгенде айтам, чемоданыңарды ачпыла. Ачат. Айтам, сразу эле мага берсеңер, киресиңер. Акча, Жок, акча эмес, жөн калтырасыңар. Жерде калтырасыңар, андан кетсиңер. Эгер эч кимге тийбесинсеңер, силердин көзүңөрчү деп туруп, Библияны алып келип үйүп туруп, саляканы коюп туруп, өртөп жиберчү көзүнчө. Эмне келди? Библияны калтырган. Ошентип мен ким болуп туруп, эң биринчи Кудайга ишенген христиандардын баарын каршы чыккан, кубалагам да мен. Куугунтук. Анан Апостол Павел 92-жылдан баштап Куран окуй баштадым. Анан мен молдолорду куула баштадым. Силер эмне жазылгандай кылбайсыңар? Эмне үчүн той кыла бересиңер? Бер жазылып турбайбы? Өлүк чыккан жерден түтүн чыкпаш керек деп. Эмне үчүн кой союп, уй союп, жылкы союп, аягын той кыла бересиңер? Силер Курандагы бузуп атпайсыңар? Анан жаназа менен Куран бекер окуш керек депсиңер тиякта. Бекер окуш керек. Алар акча алып мал алып атпайбы? Берип атпайбы? Эмне кыласың? Жүз карга. Мен экөөүн тең куулагам дейт что. Ошондо жанагы машаякчылардын баардыгы 80-жылдары сыйынышкан экен да, мен эмне түшүнөм. Анан мен Иса жыйынында кызмат кылчумун. Мен театрда ойночумун. Кийин ошондо байке сиз өзүңүз кубалап кантип ишенип калдыңыз кайда? Айтып атпайм ошондо. Бир ветеринарный лаборатория деп коет. Ошол жерде юрист болуп иштечүмүн. Анан бир аял ошол жерде иштечү ада. Эми жашыбыз бирдей эле болуш керек, бир аз кичүү болуш керек ал. Анан ушундай бир ушу мага Иса жөнүндө айтып берчи. Мен ал убакта Куран окуп жүрмүн. Койчу, мен мусулманмын да. Өзүм билбейм мен мусулман эмес экенимди билбейм. Жөн эле баягы элге кошулуп мен мусулманмын деп атырмын. Анан аябай тойдо көп. Арак ичебиз. Свадьба арасында той ичпей койсун. Же башка той болот. Туура кылсаңар, ичесиң, элесиң. Эртең менен баштап турат. Базар күнү. Анан лабораторияны билесиңер жанагы филармониянын жанында. Сонун жанында. Анан ошол көчө менен эртең менен жанында бир жаш бала бар дагы. Ал текстинг болуп иштечү. Башка бир таппай эшикке көчөгө чыктык. Спартак түбөсүндө жөнөдүк. Ошо көчө менен. Анан жакын барып калсак, автобустар, машиналар келип, баары келип атыр. Анан тигиге сурап болдум, эмне концерт плюс болуп калган. 11-ден келип киришип атыр го эмне? Көрсө, кузин ошол жерден баарын жыйып алып, жыйын өтүшүп атыр. Кузин деген ким ал кузин? Кузин деген Церковь Иисуса Христо'нун пастору. Василий Кузин. Василий Кузин. Анан экөөбүз эми жебак жок, же неме жок. Айрытекте магазинде жок экен. Анан кирип чыгалчы дедим.
Onun sebebiyle yine uzun demege direktörler aldı ve var bir senede minitler Amerika şut. Millet çıkar bak. Кайсы жыл ошондо? Прославили 99. Э, Mart'ta başladı. Mart şunday ya. Burak'ta ne ettin diye. Benim organ isteğim şimdi. Bunlar narkomanlar benim. Gene bu adam tip burada bunus biri bitti. Şimdi gitti. Jo'm men özümçü valar içi olgan ay ne olgan ay ne olar bari upattı. Benim var soğumuş. Ge oturup işte görün çıkıyor. Paşa gir para atkanda. Gir bile kulağın tırstı olsun. Ba şu tadı. Bana men жаңа телевизорда велатып 50 миллион ушуп келдик эле го түртүшүп. 50 миллион. А берде болсо тааныбайт бизди. Кирип отуруңуз. Анан отургандан кийин бирок да мен куттап калып турса сөз кылып атыр. Эми сөз башталды бирок ал сөз кириптир да. Ал кирбесе мен мүмкүн кутулбайт болчумун да. Анан кирет 1,5 саат уктайбыз. Konser бүтөт. Анан чыгып кеттик. Tamam, neyse. Немеге кошулуп бардык немеге. Анан жана айттым, жүрөм. Бизде среда күнү ДКда жыйын болот. Барып катышып келебиз. Кызачак көптөн бери айтып жүргөн. Эме жүз башлап. Анан экөөбүз 4-тө 5-те бардык ошо жака. Барсак жана күзүн таныштырышты, мен таныштым. Ошол жерде Славик деген бар болчу, Крохлев. Бул күзүн экөөбүз сантехник болгон. Дос. Славик менин руханий наставник мен менен эмес. Мен ошого бирдеке ошого айтчым, не кылам. Ана мен ооруп жүрөм. Славик, не ооруп? Полиатр хронический. 8 жыл болду, курорттон курортко атам жардам бербейт. Кытайларга бардым, баня аркылуу жана туз аркылуу, анан дагы бир кызытып, эч жардам бербей койду деди. Сени Иса гана аяктырат деди. Ойгочу, актай мен айтасың. Анан ошондо магандан кийин Ишаядан 53. 4-5 сыйфат экен. Жаратып мен айыктыңар деп. Алар алды. Силердин кеселдериңерди, ооруларыңарды алып кетти. Силердин мыйзамсыздыгыңар үчүн Амин. жарадар болду. Азап чекти. Силер анын жараты менен айыктыңар деген жер. Айыктыңар. Жандай эмес. Ошондой. Анан мага жанагы Славик айтты, муну эртең менен кечинде кайталай бер. Ордуна мен деп айтты. Мен айыктым. Мен ооруп жок. Билесиңерби? Баягы сразу ооруп кетип калган жок. Bir жылдын ичинде 96 килограммда 67 килограмм арттым, 30 килограмм ашып. Сизге дагы бир суроо байке. Ошо жыйында колун коюп, мен аркаман кайталап сыйын деген жок Баары болгон. Руханий сыйынуу да болгон, ла деп бул деген душевный сыйын бар. Кудайга тынчтык керек. Биз уга албайбыз. Убактыбыз жок. Кудайды угуш үчүн убакытты бөлүш керек. Анан тынч жерде отуруш керек. Анан жүрөгүң менен сезесиң. Окуп атканда китепти бир сөз келип сага тиет. Ошондо кетип калган. Жана чаап келип канаттай болуп, мен кадырат. Жок, болбойт. Токто сурады. Ошо сөздү кас. Сура Кудайдан, эмне айткан айтсың? Мына ошентип анан кийин рух менен байланышып, рух менен сыйынганды, рух менен сүйлөгөндү, рух менен кабар таратканды мен ошондон кийин үйрөндүм. Ага чейин түшкөндө айта берчүмүн, бирок мени Кудайлар театрга киргизип, ойнотуп, жанагы уяттан куткарды, уялгандан. Коркунучтан куткарды, эмне деп коет, эмне деп элине айтат, мага баары болуп калган. Мен жогорку кеңешке кирип 5 киште мээрде баарын жазып бүткөм. Дагы бир суроо байке. Спасениеңизди жоготобузбу же жок? Жоготпойм. Эч качан. Аята жазып туруп алайык дейт. Эгерде Эч ким менин колуман силерди тартып ала албайт дейт. эгерде күнөө кылсаңыз дагы Кайсы күнөөнү кылам мен? Менин кылган күнөөлөрүмдү Кудай тияктан караганда ал Исаны көрөт. Анткени мен анын ичиндемин. Эгерде сенин Исанын ичинде болбосоң, анда күнөөңү көрөт.
Туурабы? Анткени Иса дейт, анын каны менен менин бүт күнөөлөрүмдү жууп, тазалап, актап алды деген жер. Анткени көп жыйындагылар спасениябызды жоготобуз дейт да. Жоготулбайт. Анан Алар ошолор адашып атыр. Анткени эмне дегенби? Павлдун айткан жери бар, иное Евангелие деген. Билесиңерби? Бул иное Евангелие деген ушул сен Иса аркылуу куткарылганды коюп, өзүм мен күнөөм бар, мен күнөө болуп атырмын дегендер бул иное Евангелие. Алар куткарылып албайт. Эмнеге дегенби? Анын Исанын кылган ишине толук ишенбейт. толук ишенген жок. Толук кабыл алган жок биринчиден. Анан ишенбей калды. А биз эчтеке кылган жакшы ишибиз менен, же болбосо бир билимибиз менен, же болбосо опутубуз менен эчтеке кыла албайбыз. Бизге бекер берди аны. Азыр мынтип айткан мага, жер кас деген эмес, таңсал деген эмес. Мага мына жерге бир эле куруп бер деген жок, мага болгону кут жөнүндө барды элиме тарат деди. Мына менин негизги милдетим ушул. Кут, ошо кут деген сөздүн мааниси кандай ушунда? Кут деген сөздүн мааниси мындай. Кыргызда айтып коет. Куш түшкөн жерге, куш конгон жерге кут түшөт дейт. Куш конгон жерге. Исанын үстүнө келип куш конду беле? Конгон да. Райым деген сөз бо ошондо? Кут. Благодать деген сөз бул кут. Райым. Жусуп Баласагын деген кыргыздын окумуштуусу бар. Азыр улуттук университет ошонун наамын алып жүрөт. Ал киши 1000 жыл мурун кут алчу билим, кут бийлик деген эки китеби бар. Бийлик дагы кут аркылуу келет. Билим дагы кут аркылуу келет. Иса Машаяктын окуп. Бирок байке жазууда кут деген жазуу жок э. Райым деп айтылып калган. Мындай да, муну жанагы кыргыздын азыркы которгондору да, муна которгондордун көпчүлүгү кыргыздын нукура эски тилдерин кошкон эмес, билбинтип коюшкан. Булар билбеген. Ошон үчүн. Ошондуктан. Анткени райым менен куттун айырмасы бар. Кут башка. Эми улуттур. Райым эмне үчүн айырмасы бар? Райым деген Жеремияны окусаң, орусчасында милость Господа обновляется каждое утро деп жазылып турат. Күнүгө таң атканда жаңырат деп. Күнүгө. Туурабы? Ал эми благодать деген болсо, ага чейин болгон эмес. Исап келгенче благодать вообще жок болгон. Бир гана Иса аркылуу пайда болду деп атпайбы? Жана эмеспи? Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Жол болсо айтканда кут менен акыйкат Иса Машаяк аркылуу пайда болду. Ал эми андай болсо, анда айырмасы эмне? Айырмасы асман менен жерде. Биздин китебибизде благодатьты райым деп отуруп таштаган. Бул туура эмес. Ачык айтам. Экинчиси, милость и благодать деп бир нече жерде жазылат Библияда. Атады. Билесиңби? Ошол жерде бирөөнүн райым анан кийин меримдүүлүк, бирөөнүн райым анан кийин боорукерлик деп коюшат. Ошентип койгон. Ан кут жөнүндө жок, анткени ал кишилер кут жөнүндө уккан эмес. Ал эми кут деген сөз кыргызда илгертен болгон. Мен өзүм ошол Кутай уруусунанмын. Кут түшкөн айыл деп коет. Кытай эмес, Кытай уруусу жок Кыргызда. Себеби ошончо кылымдан бери саллашып келаткан Кыргыздын ичине Кытай уруусу каяктабыз? Жок, Кутай. Азыркылар макул, ооба сиздики туура экен. Кутай деп айтат. Кутай, Кутай. Биздин айылга кут түшкөн экен да. Ошондо көп жыл согуш болгон эмес, ачарчылык болгон эмес, аякка жоо да келген эмес. Мына Чыңгыз Айтматовдун жазган Шекер менен Арчоолдун ортосунун көкөбү деген сугат дейт. Ошол жерде кирген жер мындай кууш да. Дарыя аркылуу кирет да. Башка жактан аякка кирген